4 gün dərib oturgan sonun pomidordan, gök pomidordan rassольник, tuzdalgan nерсе. Четкий рецептін айтып берем. Видеода жоғалтып алыш үшін сохранить етесіздер, лайкты басып, комментарийге рахмат балам деп қойсыздар. Так, бізге керек болады мынандай тайдик. Помидорды мынантип жуқа қылып кесіп аласыздар. Өте жуқа да болып кетпесін. Бисмилля деп тұрып алабыз. Төгөбүз. Мына. Азыр мынандайлар анча кымбат эмес, арзан ve эми ошол бир челекке 5 баш чеснок. Sarımsak yazıp koy. 5 baş çesnoktan aralashtiramiz. Bismillah. Bir vak banday ukurap bolot ko bazarda sata turgan. Oşondoydu alasızlar da mayda kılıp tuğraysızlar. Mına uşun tuğrap turup mına. Bismillah dep turup bunda minteyip aralashtirasızlar. Anan keyin 1 stakan, 200 gram çatırgan 1 stakan tuz. Bismillah. Poğur bolup ketет окшойм жакында. Не бериңиздер. Эми обычный на мисте семечка майынан bir piyala bir мынча куябыздар. О. И бул жакта по вкусу мындай черный перистен өлөм кетсин деп дагы бирөөнү салып беребиздер, эч зыяны жок. Эми лавровый листтен мындай карайсыздар дагы даамы чыкканга жараша шуну аралаштырып туруп. Всё, даяр. Эми буну aralashtiramiz жакшына кылып. Буга эч кандай уксус кереги жок, сууду кереги жок. Өзү эле суусу аралашып чыгып кетет. Болгону жакшына аралаштырабыз. 4 күндө даяр болот достор. Буну болгону ысык жерде койбойсуздар, ачып кетиши мүмкүн. Болду, эми буну кайра челекке салабыз. Көрсөтсөм көп болот деп. Кана ушундай сонун бадам болот. Жакырак беребиз. Мына ушул көрүңүздөр помидор кырсылдаган кышында. Бисмилла. Баш менен любой тамак менен жесеңиз да болот. 4 күндө даяр болот. Мына ушул рецепт менен жасайсыздар. Рецептин конкретно описанияга да жазып коем. Видео жакса лайк, подписка басып коесуздар. Эгер да ушундай видеолор көбүрөөк көрүштү кааласаңыздар, досторго бөлүшүп бир 5-10 миң, 20 миң лайк алып жүрели. Мен дагы кызыктуу рецепттер сиздерге жазып берем. Сиздер менен фазенда, салатчы, рассольникчи Абдулкадыр Абдушкуров. Görüşкенче аман болуңуздар.